Аялдарга сулуулук конкурстан өткөрүшөт. Ага купальникчен кылып алып, бикини кийгизип алып, нары бери бастырып, ошол аялдарды айван катары мамиле кылганын билбейт. Аны базарда барып кой сатып алганда, уй сатып алганда, эшек сатып алганда нары бери бастырат, а бизде кыздарды сахнага чыгарып, сулуулук деген шылтоо менен нары бери бастырышат. А жыйынтыгы кандай? Биринчи орун, экинчи, үчүнчү орун алгандардын баарын ошол жердеги жюриге төрага болуп тургандар же башка бир чоңдор секретарша кылып, токол кылып алып алганын баарыбыз билебиз. Бул акмакчылык. Ошол жерде тургандар алардын жамбаштарын карайт, алардын фигурасын карайт, алардын көкөрөктөрүн карайт, алардын бир көрүнбөгөн жерин өзү калбайт. Мына ушул аялдарга болгон кортутуу, ислам көз карашында, мусулман назариятында бул аялдарды урматтоо эмес, балким аялдарды тепселөө, базардагы илгерки убакыттагы исламга чейинки убакытта адам сатылгандай таризде сахнага чыгарып, номуру коюп, ала дары бери бастырган бул ошол 21-кылымдын эң бир караңгылыгы, эң бир бузукулугу деп айтсак туура.